Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана лидерлер. Мен сиздерге бүгүн биз сүйүп колдонгон Навеч продукциясы боюнча маалымат берем. Бул Навеч продукциясы биздин компания Oriflame'де 25 жашка, 30 жашка, 40 жашка жана 55 жашка андан сырткары бетинде тагы бар, сепкили барлар үчүн дагы атайын Навеч продукциясы бар. Ошол боюнча кенен маалымат алсаңыздар болот. Мен азыр ваннадан чыгып сиздерге дневной кремди кантип коебуз, ошол боюнча бир аз маалымат берип кетем. Мен азыр бетим жуулунуп келинди. Биринчи биз бул гел умыванияны иштетебиз. Бул гел умывания тониги менен кошо. Мен уже буну жуунуп келгенмин. Андан кийин экинчи biz mına sıvırabotkаны колдонобуз. Sıvırabotkада бул биздин эң кремге жардам берүүчү аябай сонун таасир берет. Андан кийин бул sıvırabotkаны эмне үчүн коебуз? Sıvırabotka биздин ушу дневной, ночной кремдерибиздин үчүн кожаларды мындан келди жансыз болуп калган клеткаларды жандандырып, өтө терең катмарларга чейин иштейт. Андан кийин биз ушу крем коердо дагы аябай туура кремди койгонго көңүл бөлүшүбүз керек. Себеби биз көбүн эсе адамдар крем кое алсаң эле момунтап эле кое беришет. Биз крем койгондо мына аты жок менен коюшубуз керек. Эгер сиздер өзүңүздөр эмне себептен аты жок менен коебуз дей турган болсо, сиздер жөн эле бетиңиздерди момундай кылып текшерип көрүңүздөр. Башка колуңуздар койгон билинет, а бул аты жокту койсоңуздар билинбейт. Биз мына sıvırabotkаны коюп бүткөндөн кийин, андан кийин вокруг глазды коебуз. Вокруг глазды, ушуну вокруг глазды койгондо да көпчүлүк адамдар айтат бизге: мен вокруг глазды койсом, көзүм атышып кетип атат, же болбосо мындай туура эмес колдонушат дагы, ошол нерселерди айтат да. Биз вокруг глазды кичинекей чыгарабыз. Эки жерге кичинекей бөлөбүз. Мындай аз-аздан бөлүп коюп туруп, сааттын жебеси аркылуу тегерекчеге мында коебуз. Биз көздүн жанына койбойбуз, себеби көздүн жанындагы кожа аябагандай жука жана сезгич. Биз мына көздүн кремин койгондо көздүн а тарабына сөөгүн эле коебуз. Ал өзүнө керектүү витаминди көз өзү тартып алат, себеби ал аябай сезгич келет. Ошону менен бирге эле андан кийин биз монтип дневной кремди коебуз. Дневной кремди койгондо буну алабыз. Мен дневной кремге ар дайым кошуп буну коем. Себеби бул ар дайым бетти ушунчалык энергичный, сонун кылып мындан келди биздин уктап бара жаткан клеткаларды ойготконго аябагандай чоң таасирин берет. Анан көпчүлүк адамдарга мындай крем кой десең, кээерки адамдарга мындай таң калам. Кичинекей бир кремди алышат дагы, ошол нерсени бардыгына жеткирип коет. Биз азыр кремди мына бетибизге бөлүп коелук дагы. Биз бул аты жок менен гана иштейбиз. Массаж түрүндө коебуз. Массаж түрүндө коебуз дагы. Биздин улам жашыбыз өткөн сайын кожалар ылдыйга көздөп салбаңдай баштайт. Ошон үчүн биз массажды өдөгө карата кылабыз. Пешенени мынакей мен өзүмчө эки колдоп коюп көрсөтөм деп ойлоптум. Мынантип биз бетибизге кремди коюп бүттүк. Бул күндүзгү кремдин коюлушу. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Биз ар дайым бетибизге эртең менен кечинде зерикпей кам көрсөк болот. Болгону бизге 2 мүнөт гана убакыт кетет. Азыр мен сиздерге видеого тартып сүйлөгөндүгү үчүн
убакыт азмаска көрө кетти. Кимге ушундай кремдер кызык болсо, анда маалымат алсаңыздар болот. Бул башымдагы чарчык, компания Oriflame чарчыгы. Үстүмдөгү халат компания Oriflame'дики, а футболка дагы компания Oriflame'дики. Мындан келди. Аракет кылыңыздар.